Кудайдын астында себепчи болот го дейм да, дарыгерчи. Анан автобуста беле кеткен, мисалчы балта менен чаап алган, же болбосо болгарка менен турбанын кесеринде өзүнүн бутун кесип алган. Жумабеков Сабырбек Артисбекович деген академик биздин, травматолог, ортопед. Ошол кишинин учениктери болом. Менде жок, мен таптазамын да. Врачтар өздөрү сигарет чегип же болбосо ичкилик ичкендер болобу? Сүйүүдөн чалдыккандарды. Максат мырза канча каражат коротту? Бири-бирине бычак уруп салышканда. Врач деген деле ал башкача бир адам эмес, ал жөнөкөй эле адам. Бизге эле окшогон мындай күнү-түнү иштейбиз. Мырзалар деле урологдорду көздөй жөнөп калышты окшойт э? 40 жаштан өтүп калгандар, эркек кишилерде көп проблема башталат. Бизде көбүнчө ооруп калгандан жетелеп келишет балдарын, же болбосо өздөрү ооруп калганда келишет. Салам достор, Солото YouTube каналы дагы да болсо сиздер менен бүгүн дагы өзгөчө сонун жердебиз. Себеби эч кандай эс алуу күнсүз, тыныгуусуз жана дагы 24 саат бою эмгектеген S-Club клиникасына келген чагыбыз. Бул жакта сиз бардык медицинанын түрлөрүн көрө аласыз. УЗИден баштап гинеколог, уролог бардыгы дал ушул жакта эмгектенет. Анда клиниканы чогуу биргеликте көрөлү. Достор, S-Club клиникасынын негиздөөчүсү Максат мырзага дагы жолуккан чагыбыз. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы. Негизи эле сырттан келгенде эле атмосфера сонун экен. Келиңиз, ушул клиниканын ачылышы, идеясы, анан дагы өзгөчө бир аты башкача экен, э? Келиңиз. Биринчи эле биз S-Club деп коерубуздун бирден бир себеби бул илгерки, мындай айтканда, гректердин биринчи доктору деп айтсак болот. S-Club деген бул ат ошол жактан келип чыккан. Анан сферабыз медицина болгондон кийин, анан врачевание болуп, ошол себептен анан кийин бул S-Club атын. То есть ошону тандагам, S-Club атын. Азыр эми айткандыгы угуп жатабыз, бирок көз менен көргөнгө эмне жетсин, ичин көрөлү, кандай биз ойлогондой, сиз ойлогондой шартка ылайыкпы, аны толук кандуу Максат мырза көрсөтүп бермекчи. Аймактан сени алсаңыздар. Педиатрыбыздын кабинети, жаш балдарга эмне керек болсо, пеленание столик деп коет, кушеткабыз, тараза, мындай айтканда жаш балдарды осмотр кылып бүт карап, ден соолугуна кам көрө турган кабинетибиз. Негизи эле азыр бул жакта кичинекей бөөктөрүбүздөн баштап ууларга чейин карайт экен. Негизи эле ушул клиникада дагы канча багытта келген кишилер текшериле алат? Бизде педиатрия, терапия чоң кишилерге отдельно бар, анан ортопедия жаш балдарга дагы, улуу кишилерге дагы. Процедурный кабинетибиз, дневной стационарыбыз менен, үстү жагыбызда УЗИ кабинетибиз, неврологторубуз, жаш балдарга дагы, чоң кишилерге дагы, урологубуз бар, эми эркек кишилерге, гинекологдор бар, аял кишилерди карай турган, массажный кабинетибиз бар, ЛФК зонабыз менен, ал башка түрдө турат. Анан ошол эле учурда дерматовенеролог, ошол эле учурда сосудистый хирург, бул кан тамырлардын хирургу деп коет. Анан келип кетчү докторлорубуз ошонун. Жаш негизи кичинекей балдар жөнүндө сөз болуп калганда эле, сол медиа порталынан көпчүлүгү көрүп жатса керек, айрыкча азыркы тапта оору жашары эле кичинекей бөөктөрүбүз көбүрөөк ооруп аткан учуру. Бул да болсо ата-энелер балага көбүрөөк убакыт бөлбөй жаткандайбы? Баягы жумуш, оокат, акча деп элечи. Эми жаш балдардын организми булар назик болот, түптөл элек, мындай айтканда, өсүп келаткан организм. Анан кичине эле бирдеме болсо ооруп калат, аябай мындай тез аранын ичинде элечи. Ошол себептен жаш балага негизи акцентированно көңүлдү көбүрөөк бурганы аракет кылыш керек. Ата-энелер деле, башка туугандар деле, башка кишилер деле. Анан мындай айтканда, биздин келечек муунубуз булар жаш балдар да. Ошол себептен жаш балдарды жакшылап караган аракет кылыш керек. Бул жак биздин терапевттерибиздин кабинети. Жаш балдардан кийин улуу кишилерди
карап диагностировать эте турган жерибиз. Бүт жабдыктарыбыз бар. Эми улуу кишилердин көбүнчө жүрөктөн көйгөйлөрү көп болот дегендей, экг аппараттарыбыз ошо бул жерде тартып, жүрөктөрүн текшерип берсе, аны биздин терапевт дарыгерлерибиз кылышат. Жүрөк оорусуна кабылгандар көбүнчөсү кайсы жаш курактагылар? Эми көбүнчөсү сүйүүдөн чалдыккандарды жүрөк оорусуна көбүнчө 40 жаштан өйдөлөр башталат. Анын себептери аябай көп. Полиэтиологический деп коет медицинада. Ошол эле учурда тамеки тартуу, ичкилик ичүү дегендей, анан туура эмес тамактануу деген нерсе бар. Бул жерде туура эмес образ жизни, көп кыймылсыздык жашоо деп айтсак болот. Эми аракет жокчу. Анан ошол эле себепти кан тамырларынын оорусу, анан көбүнчө бул жерде сахар ооруларынан кесепетинен жүрөк ооруларынын, кан тамыр ооруларынын аябай көп илдеттери болот. Жакшы, мага ушул жерден да бир кызыктуу суроо пайда болду. Ушул кеңештерди баардыгы келген ооруп келген адамдарга сиздер кеңеш бересиздер да. Врачтар өздөрү сигарет чегип же болбосо ичкилик ичкендер болобу? Эми албетте бар, аны деле кылгандар. Сизде барбы ал нерсе? Менде жок, мен таптазамын да. Врачтар таптаза. Биздин колубузда стерильный деппи. Эми бар, эми ал адамдын ар бир адамга индивидуальный таандык деп эсептесек болот. Айлана чөйрөдөн көп нерсе болот. Эми дарыгер дегенде, врач дегенде эле ал башкача бир адам эмес, ал жөнөкөй эле адам, бизге эле окшогон мындай көчөдө жүргөн эле адам, бир гана илими ошол дарылоо тарапка кеткен. Анын арасында эми аябай кыскача айтсам мындай го дейм. Бир аз нервная работа деп, анан ошондон бир аз өздөрүнүн кандай десем, зыян экенин билип турса дагы, бирок ал кадамга барат. Ооба, эми мен өзүм кылбаган үчүн өзүм билбейм да. Негизи эле биз врачтарды Кудайдан кийинки экинчи Кудай катары билебиз да. Жок, мен антип айтмак эмесмин. Себеп дегенде, мындай десек болот да, бул дарыгерлер Кудай менен пенденин ортосундагы бир себепчи катарычы. Себеп дегенде, ошол эле реанимация кылганда реанимировать этипчи, жандандыруу өлүп бараткан кишиничи, например. Анан ошол нерсеге бир Кудайдын астында себепчи болот го дейм да, дарыгерчи. Анан ал эч кандай, мисалы, периштедей же башкалардай башка бир сыфаты жок да бул дарыгердинчи. Бул бир гана ушу илими бар дарылоо боюнча, анан илимден сырткары ошо жумушу бар дегендейчи, ошону кылат. Жандандырат же болбосо жардам берет, дарылайт. Башка эч деле нерсеси жок дарыгердинчи. Бул жак бизде дневной стационар, күнү түнү иштейт. Мисалы, ошол эле учурда капельницалардын уколдарларын алыш керек болуп калса, түнү деле мисалы келип алып неме кылса болот. Бүт шарттарыбыз түзүлгөн бул жерде. Кислородный концентратордун түрлөрү бар, мындай айтканда. Ушунча жакшы нерселер түзүлүп атат. Анан мага кызыккан суроолордун бири, ушунча нерсени даярдаш үчүн Максат мырза канча каражат коротту? Убакыт деле көп кетти, каражат деле көп кетти. Негизинде чанан кийин чынында келгенде убакыт деле көп кетти, каражат деле көп кетти. Мындай коммерческий тайна кылып кылбай мындай эле айтып кое берейин да. 10 миллион керек деп кое эле. Сонун. Врачтардын айлык маянасы көтөрүлүп, ошондо сонун клиникаларды ачып баштады десем жаңылышпаймынбы? Ооба. Көмөкчүлөр, демөөрчүлөр барбы? Албетте партнерлорубуз бар өзүбүздүн, бизге көмөктөшкөн, жардамдашкан. Себеп дегенде, эми бул жерде көп кол керек мындай нерсени ачып кылыш үчүн, ошол себептен бар. Бул жак биздин дагы бир кабинеттерибизден бирөөсү, неврологдорго тиешелүү. Неврологиялык оорулар менен жаш балдар же чоң кишилер болсо ушул жака кайрылышат. Ачылганыңыздарга бир аз гана убакыт болсо дагы бүгүнкү күндө кайрылгандардын саны кандай?
Сан жакшы эле кайрылгандардын, себеп дегенде биздин дарыгерлерибиз кайрылууларыбыз көп эле, себеп дегенде дарыгерлерибиз тажрыйбалуу, өздөрүнүн көптөн бери неме кылып жүргөн, сотрудничать этип жүргөн, мындай айтканда пациенттери көп. Негизи эле эми өзүңүз көрүп атасыз, азыркы учурда башка больницаларга барсаң, ал жакта деле баасы асмандын башы. Бир жерди көрсөтүш үчүн көптөгөн каражат кетет. Анан айланып келип эле сиздин клиниканын башка клиникадан өзгөчөлүгү эмне деп айта аласыз? Өзгөчөлүктөрүнүн биринчиси бул күнү түнү иштейбиз. 24 саат. 24 саат, 7 күн, мындай айтканда жумасыначы. Экинчиден бааларыбыз ыңгайлуу. Чөнтөккө ыңгайлуу эле, эч кандай мындай завышенный баа деген нерсе жок бизде. Диагностический болобу, башка болобу, процедура болобу, анчалык неме эмес. Кымбат эмес өтө эле. Негизи эле клиника ачканда лицензия алуу булай оор деп айтышат. Лицензия алуу бир четинен оор, туура. Себеп дегенде ошого ылайыктуу тажрыйбалуу докторлордун документтерин чогултушуңуз керек болот. Ошого ылайыктап кабинеттерди даярдаш керек. Ошол учурда ылайыктуу оборудование деп коет, аппараттар даярдалыш керек. Ошонун баары дайын болгондон кийин анан берилет. Онун кыйынчылыгы документ даярдоо, оборудование сатып алып, ошолорду даярдоо. Бул жак биздин кабинет ультразвуковой диагностики. Бүт шарттарыбыз түзүлгөн УЗИ кылыш үчүн. Аппаратыбыз, компьютердик жабдыктар, мындай айтканда, баары биригип. Аппаратыбыз современный, мындай айтканда заманбап, быйылкы жаңы чыккан аппараттардан. Себеп дегенде бул диагностикада аппараттын жаңы болушу аябай кажети чоң. Себеп дегенде булар телефондордой эле, компьютердой эле, эскирген сайын жакшы көрсөтө албайт. Ошол себептен УЗИст врачыбызга дагы жаңы аппарат болгону аябай жакшы болот, көргөнү дагы, и диагнозду койгону дагы визуализацияга аябай жакшы болуш үчүн, ошон үчүн аппараттын да жаңысын алганбыз. Негизи эле дарыгерлер тандоодо эмнеге көңүл бөлдүңүз? Стаждары дагы ошолорго карадыңыздарбы? Канча жыл иштедиңиз? Көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет деген сөз бар. Ошол себептен мисалы биздин УЗИстибиз өзү жаш болгону менен анча-манча 30 жыл иштеген дарыгерлерден дагы күчтүүрөөк деп эсептейм. Себеп дегенде ошол эле учурда бул стаж и аппарат менен иштөө деген нерсе бир аз башка нерселер да. Албетте стаж керек бүт нерсеге, бирок жанагынтип 20 жылдык, 30 жылдык стаж бар адам менен 5-6 жылдык стажы бар адам айырмасы эч кандай көп деле эмес негизичи. Бизде мындай глубоко ошибается деп коет го орустардачы, каары кишиге барышат. Билишет аларды. Ал билет, ал күчтүү, мисалы опыты көп депчи. Жок, андай эмес. Дагы эле ошол нерсени айтып кетейин, көптү көргөн билет. Көптү көргөн киши ал көп билет. Бул жакта бизге эркек кишилерге урологияга дайындалган кабинетибиз. Жакшы. Заман талабына ылайык болбойт азыр. Мурда айымдар эле гинекологторду көздөй жөнөсө, азыр мырзалар деле урологторду көздөй жөнөп калышты окшойт, Мындай мурда уяттуу тема болсо, азыр болсо көбүрөөк маалыматтар интернет тармагында көбүрөөк чыгып баштады. Туура, мурда айтып койчу, эркектер түшүп калмайынча келбейт деп, бирок азыркы учурда келишет. Эч кандай уялбай эле, особенно мындай айтканда 30-35 жаштан өтүп калгандар, 40 жаштан өтүп калгандар, эркек кишилерде көп проблема башталат. Предстательная железа деп коет, ошол тармактан дагы. Албетте кайрылышат. Эч уялбай эле, коркпой эле кайрылышат. Жакшы, бул да болсо мырзаларга дагы пайдалуу экен, жакшы экен, келсеңиздер болот экен. Эми айымдарга анан дагы массаж жасаган керек. Бул жак бизде
жаш балдарга, анан чоң кишилерге массаж, анан ЛФК зонасы болуп дайындалган. Бул ортопедический ковриктер деп коет. Мисалы, лечебный физкультура кылып заниматься эткен. Кушеткалар массажный. Анан именно ошо ЛФК зонага деп дайындалган бул фитболдорубуз, балансировочный подушкалар, ошол эле равновесияны кармай турган алгандай валиктерибиз. Мындай айтканда ЛФК менен заниматься этиш үчүн. Бул кабинетибиз гинекологторго даярданган. Шарттар түзүлгөн баары. Аларга эң керектүүсү бул гинекологический кресло деп коет. Бул нерселер, анан кальпоскоп деген аппаратыбыз бар. Булар 14 сентябрдан баштап иштеп баштайт бул кабинетибиз. Ошол себептен кальпоскопту алып чыга элекпиз, коробкада турат, мындай айткандачы. Бүт шарттарыбыз негизи түзүлгөн, даярдалды. Буйруса 10 күндөн кийин мындай айтканда примерно иштеп баштайт. Жогорудагы кабинеттердин баарын көрүп чыктык. Чындыгында баардык шарттар, баардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн экен. Анан өзүңүз эмне кызмат кыласыз? Же баардыгын иликтеп, карап, көзөмөлдөп тургандан башка? Мен өзүм травматолог ортопедмин. Кыргыздарда сыныкчы деп коюшат. Мен өзүм ортопедия боюнча жаш балдарды, чоң кишилерди артроздор менен көп кайрылышат. Өзүм кош эле иштейм мен ушул жерде. Травматолог ортопед болуп элечи, кадимкидей эле. Көзөмөлдөн сырткары. Өзүмдүн себептен эле специалистим ушу ортопедия болгон үчүн. Бүгүнкү күндө көбүнчөсү эле кыргыз медицинасы боюнча көз карашыңыз кандай? Кандай багытта кетип баратат? Медицина ордунда турган жок. Өнүгүү, күндөн күнгө алдыга жылуу деген анан биздин кыргыз мамлекетибиздин деле медицинасы өнүгүп баратат. Жакшы эле даражада не только медицинасы, бүт эле тармактарыбыз өнүгүп баратат. Буйруса алдыга жылышыбыз жакшы болот деп ойлойм мамлекетибиздин. Өнүгүп баратабыз деп айтабыз, бирок эмне үчүн ооруган балдар, ооруган чоң кишилер башка өлкөнү көздөй баратышат? Кыргыз медицинасынын алы жетпей атабы? Бул жерде медицинанын алы эмес, бул жерде элдин менталитети деп айтсак болот. Себеп дегенде бизде көбүнчө ооруп калгандан жетелеп келишет балдарын, же болбосо өздөрү ооруп калганда келишет. Бул жерде басым жасай турган мындай да, оорунун алдын алыш керек. Профилактика. Оорунун ар дайым алдын алыш керек. Ошол эле учурда өпкө оорусунун алдын алыш керек, боор ооруларынын алдын алуу, ортопедиялык оорулардын алдын алуу, бүт травматизацияны минимализация кылыш, алдын алуу, бүт нерсени профилактика кылганда ооруларыбыздын саны далай эле төмөндөй түшөт негизиндечи. Анан азыркы учурда биздин саламаттык сактоо министрлигибиз дагы ошол тармакка басым жасап баштады деп айтсак болот. Профилактикага. Себептенде дагы бир жолу айта кетейин, оорулууну дарылоо бул кыйын. Андан көрө профилактика кылып алдын алган жеңил болот. Оорунун алдын алган жеңил болот. Көпчүлүк эле мен карапайым калк айтып калат. Врачтар барганыңда кабыл албай коет, алар көбүнчөсү акчаң менен сырткы көрүнүшүңө маани берет депчи. Эми ар бир эле жерде, ар бир тармакта андай адамдар болот деп ойлойм эми. Бирок медицинада антип каралап, жамандап, неме кылгандар билбейм, может бир себеби бардыр ал нерсеге. Ошол эле учурда мисалы көп врачтардан угам, ошентип жамандап неме кылгандардычы. Бирок ошол эле учурда мен ал врачтарды жеке тааныйм дегендей, анан ишене албайм мен андай айткандаргачы. Эми биз адам катары ар бир адамга жага албайбыз. Сөзсүз бирөөгө бир жерибиз жакпай калышы мүмкүн. Анан ошол себептен анан көбүнчө мамлекетте госструктурада иштеген врачтарга ошондой айтышат. Отзывдарды аябай көп угам, негизи чын-чынында делечи, туура айтып атасыз. Бирок бир комментарий бере албайм ал нерселергечи.
көрбөгөндүктөн кийин на себя не ощущал дегендейчи. Негизи эле ушул убакка жетишиңизге көбүрөөк билим алышыңызга салым кошкон бул албетте устаттар болот. Туура жол көрсөтүп, туура илим үйрөткөн дагы устаттарыңыз тууралуу айта кетсеңиз, кимден сабак алдыңыз? Эми туура ар бир адамдын устаты болот, наставниги болот дегендей. Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнөдө эле уккан го дейм ал кишинин атын. Жумабеков Сабырбек Артисбекович деген академик биздин, травматолог, ортопед. Ошол кишинин учениктери болом. Ошол кишиден сабак алганмын да айтканда үйрөнгөм дегендейчи. Дарыгердин бир көргөн күнү ар дайым эсинде калат. Бул албетте эгер дагы оор учур болсо, травматолог катары сиз көргөн бир күн эсиңизден кетпей турган. Оор учурлардын бирөөсү дейсизби? Мен Сокулук ооруканасында, районный ооруканасында травматолог, хирург катары нөбөттөргө турчумун, дежурант болуп. Ошол кезде бир ножевой ранение менен жаш балдар мушташып кетишкен го түнүчү. Бирдеме болгон, ошентип бири-бирине бычак уруп салышканда. Биринчи жолу мен ножевой раненияны көргөнүм ошол жакта болгон. Эсимден кетпейт ал эч качан, себеп дегенде биринчиден мындай айтканда көөдөнүнөн бычак, как торчать этип турат дегендечи. Анан биринчи мындай, кандай десем, шоковый ситуациям ошондо болгон. Ошол жылы Сокулук ооруканасында. Анан бул жерде больницада деп коет. 4-чү горбольница дейт элдин арасында көбүнчө элечи. Ошо 4-чү горбольницада эле эми андай учурлар көп болгон негизичи. Эми травматологияда бүт эле автобус тебелеп кеткен, мисалычы балта менен чаап алган, же болбосо болгарка менен турбанын кесеринде өзүнүн бутун кесип алган. Андай учурлар көп болот. Бара-бара бул нерсе мындай обыденный күнгө эле түшүп калат да негизичи. А бирок биринчиси ошол ножевой ранение болгон. Кандан коркпой калат болушуңар керек, Кандан коркпой деле каласың негизи. Изначально эле коркчу эмесмин кандан. Бара-бара кан менен иштегенден кийин, кандын ичинде иштегенден кийин бүт көнүп каласыз да бул нерсегечи. Ташбор болуп каласыңар анча-мынча нерселерге көп. Жок, неге ташбоорлук менен кан менен иштегендин айырмасы башка го дейм. Ооруп, мындай кээ бирлер кыйкырбастан боор оорубай эле баштырбай өз жумушун кылат эмеспи? Мисалы ошентип буттарын кесип, колдорун кесип келгендер көп болот. Анан ар дайым сурашат да, оорубайбы депчи. Анан тамашалашып кээ бирөөсүнө айтып койчумун. Билбейм, меники оорубайт депчи. Жашы. Негизи эле буюрса дал ушул клиниканын дагы келечеги көрүнүп турган учур, анткени бардык ыңгайлуу шарттар, бардык чөнтөккө да ыңгайлуу экен, суммалар дагы. Алдыдагы пландарыңыз кандай дагы да болсо? Алдыда планыбыз буюрса операционный залы менен чоңураак кылып, мындан дагы бүт западный мамлекеттерде, ошол эле учурда Туркиядан баштап эле алалы, өнүгүп, бизден өнүгүп кеткен мамлекеттерде частный структура аябай өнүккөн. Мамлекет дагы ошолорго уруксатты көп берген, мындай айткандачы. Себеп дегенде өзүңүздөр көргөндөй эле бизде шарт түзүлөт. Биринчи учурда адамдарга шарт түзүп бересиз, ыңгайлуу кылып бересиз, адамдарды ошого ылайыктуу дарылайсыз дегендейчи. Ошол себептен бара-бара биз ошого барабыз. Менин предположениям негизичи мамлекеткечи. Анан биздин дагы пландарыбыз ошол именно буюрса операционный менен госпитализация, бардык шарттар менен түзүп, дагы мындан да чоңураак клиника ачканы пландарыбыз бар. Жашы. Келиңиз анда дал ушу клиникага жалпы элди чакыралы? Биздин клиникабыз Эскулап, Бишкек шаарында Бакаев көчөсүндө 207-де жайгашкан. Бүт шарттарыбыз өзүңүздөр көргөнүңүздөрдөй эле шарттар түзүлгөн, баалар ыңгайлуу. Анан дагы бир жолу айтып кетейин, оорунун алдын алыңыздар. Бир аз ооруп баштаганда эле, мисалы келип бир сыйра текшерилип, оңоюраак дарыланганы жеңилирээк болот.
күч алдырып күтпөңүздөр деген тематикада айтып атам да. Анан бирок баарыңыздарга эле каалап кетерим, оорубаңыздар, сыркпаңыздар, бар болуңуздар. Мынакей достор, бүгүн өзгөчө сонун маек болду. Эң башкысы ар бир көрүп жаткан көрөрманга ден соолук каалайбыз. Анан дагы бизде өзгөчө сонун шарт бар. Ким эң сонун комментарий жазса, анда дал ушул клиникага келип бекер текшерүүдөн өтүү мүмкүнчүлүгү бар. Андыктан чандаңыз, жакшы бир комментарийди сөзсүз түрдө жаза кетиңиз. Сиздердин кызматыңыздарда Таңнур Омолова. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.